колубуту шал болгон, кан басымдан мээ чыңалып маң болгон. Заманга бап дарыларды саймакмын, айгат деп багышталган жакшы ойдон. Бул ырсаптардын бардыгы кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал врач-невролог Темирбек Бекбоевдун кол жазмасына таандык. Бүгүн биз анын медициналык борборунун босогосунда турган чагыбыз, анда эмесе биргеликте баам салалык. Бишкек шаарында орун алган доктор Бекбоев медициналык борборунун босогосуна аттаганда эле катарынан тизилген уучу көрүнгүс кезек көзгө көрүнөт. Мындай жагдай бир четинен жан соогалап жүргөн ошончо калктын абалын чагылдырып, көңүл кейитсе, бир четинен өлкөбүздө күн сайын ошончо адам ишеним арткан дарыгер бар экендигинен кабар берет. Ал врач-невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич. Темирбек Бекбоев 1952 жылы Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Мадыш айылында жарык дүйнөгө келген. Бала чагы дал ошол эки тоону кучактаган кереметтүү кыштакта өткөн. Айтымында табияттын кооздугу менен андагы байырлаган жапайы жан жаныбарлар жана түркүн куштар дарыгердин эң алгачкы кесипке болгон кызыгуусун ойготуп шык берген. Андан мурда өзүм мындай кызыгуум болгонбу, кандай экенин билбейм. Ошо балыкты сойгондо союп, жанагыдай бир чымчык кармоо алып кээде союп, бакалны союп, ишин карагым келчү да. Же кызыгуу. Же ошондой бир биз кыргыздын балдары негизи кой сойгонду жакшы көрөт да. Кой сойгондо үйрөтөт да. Мисалы күңжилик, каржылык, кайсыжылык деген кыргыздын балдары баары билет. Кабырга, омуртка дегендер. Ошо мындай көзүмө кадимкидей эле жакынбы, ошо кызыкчумун чында. Дарыгер мектеп курагын сагынуу менен эскерет. Айылында орун алган эски мектеп Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалиминдеги эпизоддорду көз алдыңа тартып өтөт дейт. Кай бир мезгилде жазуучу жазып калтырган каармандар сыңары Темирбек Бекбоев жана анын классташтарынын билимге болгон чаңкоосу күч, кызыгуусу жогору келип, орто билимди эң жакшы баалар менен аякташкан. Бала чак жакшы өттү десем болот. Биздин бала чаган үстүнө Советтер Союзу болуп калдыбы? Мезгил ошондойбу, кандай бейкутчулук болчу да, бейкутчулукта мектепке бардык. Эми баягы кээде дүйшөн биринчи мугалимдин эми бир эпизоддорун элестеттим да. Баягы айылыбызда мектеп жер там сыяктуу, полу жок болчу. Бирок шаңдуу болгон себеби мугалимдерге көз каранды экен да. Мугалим кандай тарбияласа, кандай окутса ошого карата. Шайыр болду эле жакшы эле окудук. Андай деле баягы кемчилдик, мындай баягы начар мектеп деле сезилген жок. Темирбек Бекбоев жогорку билимди Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунан алып, терапевтик кесипке ээ болгон. Кийинчерээк невролог, психотерапевт, ошондой эле чыгыш элдик медицинасында кеңири жайылган ийне сайып дарылоо жаатында окуу үйрөнгөн. Бүгүнкү күндөгү жетишилген ийгиликтерине да дал ошол маалдагы алган билими жана устаттарынын таалим тарбиясы чоң түрткү деп билет. Менин эң чоң мугалимдерим бул Асан Жалевач. Мурда кардиологиядан, терапиядан сабак берчү, факультативный терапиядан. А киши менин главврачым болуп калды. Чоң клиницист да. А кишинин окуган эле, мисалы, 5 минуткасын эле уккан чоң тажрыйба. Баарын досконально айтып берет, баарын сүйлөйт. Эми Кыргызстандын эң чоң врачтары да буларчы. Анан Сулайман Иманбаевич көп мындай акыл айтып, мен ал кишинин Умай косметик деген да бизге карайт. Ошондо дагы ал киши менен чогуу иштешип калдым. Ал киши ошого главврач кылып жиберип. Анан ошо мындай жакшы адамдар болсо, устатым жакшы болот экен да. Улуу устат соолубас казына демекчи. Дарыгердин кай бир мезгилде устаттарынан алган тажрыйбасы жана билими
бүгүнкү күнгө чейин өз жемишин берип келет. Темирбек Бекбоевдин көптөгөн дарыгерлерден өзгөчөлөнүп, өзүнө тартып турган касиети бул тамыр кармап диагноз кое билгендигинде. Илим менен техниканын өнүккөн чагында тамыр кармап дартты аныктоо канчалык кажет дээрсиз, бирок канчалык адамдын организми дарт аныктоочу аппараттарга көбүрөөк ыктаганы менен тырмактын агындай болсо да зыяндуу жактары болуп калуусу толук ыктымал эмеспи. Мындай шартта жүрөктүн согуусун тамырдын кагышы аркылуу билүүдөн өткөн жакшы нерсе болбосо керек. Чыгыш элинде көбүнчөсүн тамыр кармап диагноз койгон ыкманы кеңири колдонушкан да. Анын ичинен Кытай элинде. Биз Кытайдын кошунасыбыз да. Анан Кытайда болсо биз кыргыздарда ызык суук деп экиге бөлүнөт. А Кытайда болсо 12 органдын ызык суун табат. Повышенная функция, пониженная функция деп. Эми 12 орган главный органдар да. Кытайларда ушу меридиан деп коет, канал. Ошондогу тиги энергиянын жылышын, алмашышын. Мисалы кайсы органда энергия көп, мында 3 манжа менен кармайм, 3 манжада 3 органды көрсөтөт. Анан бирөө мисалы ортодо билинип турат, бирөө катуу согуп атат. Экөө жай согуп атат. Значит, кичине волноваться этип турат да. Ошондон бияктан сразу билинет, башың ооруп калабы? Переживать деп нервиштеткен көп ооруп калат да. Көп нервиштетип калат нерсе, Бир нерсеге ишенгенде жаап калганда көп ооруп калат да. Тамыр кармап диагноз коюу менен Бекбоев медициналык борбору ар бир бейтапка өзүнчө дарылоо ыкмасын сунуштап келет. Кай бир оорулардын илдетине жараша комплекстүү дарылануу да каралган. Анын бири бул чыгыш элдик медицинасында кеңири жайылган алтын ийне менен дарылоо. Тарыхта аталган алтын ийне Кытай элинде биздин эрага чейинки эле 3-кылымда пайда болгондугу туурасында маалымат бар. Анда император менен врачтын адамдын денесинде канча чекит бар экендиги, ал чекиттер кайсы жерде жайланышкандыгы тууралуу сүйлөшкөнү да жазылган дешет. Дал ошол алтын ийнелер жогорку даражадагы металлдардан жасалат. Анткени алтын, күмүш сыяктуу металлдар вирусту кармабайт дейт дарыгер. Бул иглотерапия деген Кытайдын байыркы дарылоо ыкмасы да, эми бул ыкма азыр деле кеңири колдонулуп жатат. Анткени азыр баарыбыз эле билебиз да, дарыны аз колдонуш керек экен, эффективный лечение керек деген ошого кирет да. Кылымдарды карытып жүргөн дарылоо ыкмасы. Канча кылымдан бери биздин эрага чейин кетет мунун историябызчы. Анан Кытайлар буну кеңири колдонот, көп эле ооруларда колдонот. Онкологияда колдонбойт, туберкулезде колдонбойт, жанагы инфекцион ооруларда колдонбойт. Анан бөлөк көп эле ооруларда колдонот. Кичинекей балдарда колдонбойт, конечно. Эми бул кишини дарыланып жүргөн киши эми кандай болуп атасыз азыр? Bu kişinin bayağı boş yaptırınız ya. 700 биологиялык активдүү точкалар 700. Ошол точкалар аркылуу биз жана пульстан белип атпайбыз ар бир органдын ызык сугун. Кытайлардын жана кокусу боюнча ошол ызыкты суутат, суукту ызытат. Биздин көз караш боюнча рефлекс жанакындай касиетин алабыз да, рефлекторный действие деп коет. Рефлекс ыкмасы менен дарылайбыз. Мындай жөнөкөйтүп айтканда бул жерде точка болсо мындай сайып, сездиңби деп, ал мээге жооп берет, буяктан бирөө сайып атат деп. Мээ болсо айтат, сайган эмне экен ал деп гормондорду чыгарат. Ошо рефлекторный да. Мисалы бизде сегментарный дейт. Сегментарный точка сайып атабыз азыр. Анан рефлекс деген мен бул кыздардан, врачтарымдан постоянно сурайм. Рефлекс деген эмне депчи. Рефлекс деген дүүлүктүрүүгө болгон организмдин жообу. Нерв аркылуу жооп да. То есть мен нерв точкаларына сайдым, бурадым, нерв ошого жооп берет. Ой эмне болду? Тигилер сагылып атат го депчи. Анан көбүнчөсүн болевой синдром дейт бизде, оору синдрому. Мисалы остеохондроз болсо, бизде грыжа диска деп атпайбы? Ошону көп дарылайбыз. Мойун ооруса бул кишинике окшоп
аркасы ооруса, жанакыдай баш ооруса, көбүнчөсүн башка сайлат баштоочуларына. Бул бермет деген айымдан ошо кол ооруйт экен, арка моюндар ооруйт да. Эми көбүнчөсүн лазер терапиясы менен дарылап жүрөбүз, комплекстик дарылоого. Эми лазер деген эмне? Илгери физиолечение бар эле го, электрический. Алардын баары азыр көбүрөөк колдонулбай ушу лазер деген колдонулуп атат. Лазер деген биздин күндүн нурундай эле нур, бирок фокусталган, бир жерге топтолгон да. Анан когерентный деп коет, терең киргенге ылайыкташкан. Мисалы бул лазерлер терең кирип, тканьдан өтүп, мисалы сөөгө ооруса сөөгкө чейин, муун ооруса муунга чейин, орган ооруса органга чейин жете тургандар да, инфракрасный. Бул жерде эки аппарат турат, бирөө инфракрасный, бирөө красный. Анан кызыл нур, анан инфракызыл нур. Инфракызыл нур дегенибизди айттым, кызыл нурубуз болсо аллергия ооруларына. Мисалы тери аллергия ооруларына, мурундун ичинде мисалы жанакындай гайморит болсо, ошого кулакта атит болсо, мисалы ошол сырткы ооруларга көбүнчөсүн да. Анан көзүндө мисалы конъюнктивит деп коет, ошону склера глаз, ошолорго эме сайлат, берилет кызыл лазер. Азыр лазер кеңири колдонулуп жатат. Тракционный терапия деп аталат, тракция терапиясы. Тракция деген сөз тартуу. Омурткаларды чоючу аппарат. Эми бул компьютердик аппарат. Өзү эсин көрсөтөт, ростун көрсөтөт, эзептечет булар. Жазат эс рост. Анан кийин жашын. Ошо менен катар тартат. Көбүнчө биз жана грыжа диска деген омурткалык грыжа азыр көйгөй болуп атуу. Көп киши ооруйт. Бели ооруса белин нервин кыпчап калып, бутту оорутат, баспай калат, жакшы баспай калат. Жанагынтип кээде парез деп коет, ошого чейин барып чолоңдоп калышат. Моюн ооруса башын оорутат, аркалары оорутат. Көкүрөк арка омурткаларынын грыжасы болсо жанагы межреберный невралгия деп коет, омурткаралык невралгия, кабыргаралык невралгия. Кээде көрүп атабыз, демел албай кыйналып келгендер бар. Анан кийин ошо ар түрлүү көп белгини берген оору остеохондроз, грыжа диска болуп атат. Ошон үчүн ошол грыжа дисканы дарылаш үчүн ушул тракционный аппарат кеңири колдонулат да. Тышкы уколо бакып ошол териси кандай, сезимталбы. Кээ бирөөнүкү биринчи массаждан кийин да ооругансып калат. Анда болсо жеңил жасаш керек. Жок, мен жакшы көтөрүп атам. Тереңирээк жасай бер дегенди, тереңирээк. Булчуңдарга, аслында булчуңдарга жазылат да. Булчуңдарды жакшы иштетиш үчүн да. Анан оору синдромун кетириш үчүн. Эми оору синдромун кетиргенде биз оорунун биринчи синдромду катуу ооруп келгендер жазабайбыз. Биринчи оорусун кетирип алып, оорусу азайып калгандан баштайбыз. 4-үнчү күнү, 5-инчи күнү, кээ бирөө 3-үнчү күндөн баштап. А так бул кымга жакшы кымга илгертен бери колдонулуп келаткан. Алтын ийне сайып лазер терапиясы, мануалдык терапия жана укалоо жолу менен дарылоо жүргүзүү менен бул жайдагы тажрыйбалуу дарыгерлер ички органдардын сезгенишин, нерв ооруларын, тери жана аллергия ооруларын, муун жана омуртка ооруларын, айыкпаган жарааттарды, жыныстык жана башка илдеттерди айыктырып келишет. Темирбек Бекбоев ар күн сайын ар бир келген бейтаптын абалына күйүп бышып, жараткан алдында анын өмүрүн сактап калууга жан далбастоо менен алек. Айтымында дарыгерлик кесиптин санаасы да, түйшүгү да, жоопкерчилиги да өтө жогору. Эми врачтардын кесиби ушундай. Баягы биз адамбыз да, чынбы? Адам мисалы карабайсызбы, жанагы өсүмдүктөр кандай өсүп турат. Адамдын өмүрү гүл сыяктуу да. Бир заматта соолуп калышы мүмкүн. Биз азыркы коронавирус деп ооруганда көрдүк да. Кандай адамды жоготууга мүмкүнчүлүк бар экенчи. Внезапно эле жок. Эмне кыласыз, чынбы? Ошон үчүн бизде өзгөчө хирургдар ошондой болот, бизде эле ошондой.
тяжелый оорулар келет. Эми албайын дейсиң. Мисалы албайын дейсиң, чынбы? А бирок өзүңдүн кезигиң боюнча отказ жок да. Кантип мисалы ошо коронавируста деле биз иштеп аттык. Кантип биз мисалы ооруп келген адамга отказ беребиз. Эмне деп отказ беребиз? Мен деле жакында неясный кат оору келди. Эртеси күнү ойлоносуң да. Муну дышать эте албай. Аны өпкөсү жакшы экен. Невралгия. Ага мен блокада жасап берип, эмгиче ойлонуп атам. Ошол не болду экен, эми бүгүн медсестрама айттым, билчи депчи. Жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт демекчи. Темирбек Бекбоев жогорудагыдай кайгылуу окуяларга туш болгон кезде бейтаптарынын тагдырына кейип, түн жамына жашып, жан дүйнөсүндөгү оргуштап чыккан сезимдерин кагаз бетине чиймелеп ыр жаза коймой да адаты бар. Ырларынын басымдуу бөлүгү медицина дартка даба табуу, бейтаптарга бейпил жашоо оорулаганго себепчи болууга багытталган. Дабагерлик тилегим. Келсе орлуу оорусунан айыкпай, кайгы муңдан азап чеккен карыптай, берер элем мүрөк суусун аянбай, тоо чөйүнөн тандап кошуп талыкпай. Келсе орлуу колу буту шал болгон, кан басымдан мээчиң алып маң болгон, заманга бап дарыларды саймакмын, айгат деп багышталган жакшы ойдон. Келсе орлуу шамал урган кайыктай, ойлоп алган калдымбы деп айыкпай, мээрим сөздүн ширинин таап бермекмин, убакытты аянбастан талыкпай. Өңдөн кетип адам келсе зарыккан, жардам издеп тауып таппай тауптан, чекитин тап алтын ийне саймакмын, Кытай эли барктап келген байырдан. Алгыр куштай алуучат үмүтүм, дартка даба болсун деймин күнүтүм, изденүүнүн талкпасаң чеги жок, көрсүн калкым натыйжалуу өзүрүн. Дал ушинтип саны аркап жүрүп, сансыз ырларды жазуусуна Бекбоев медициналык борборуна кайрылган бейтаптар себепкер. Бүгүнкү күндө оорулуу адамдын оорусу менен кайгысын тең бөлүшө билген инсандар чанда гана болсо керек. Мындай адамдар албетте азыркынын азаматы. Темирбек Бекбоев бир гана дарыгер эмес, жубайына камкор мырза, балдарына мыктата жана бүтүндөй бир коллективди иш менен камсыз кылган жоопкерчиликтүү жетекчи. Эми келечек пландарыбыз кең. Биз деле такай айта беришет да. Эмне үчүн стационар ачпайсыңар, эмне үчүн элди жаткызбайсыңар депчи. Ал келечекте ошондой ой бар, только ой. А бирок азыркы жакынкы келечекте аппаратуралар жакшырсак, УЗИ аппарат Кудайга шүгүр, калган аппараттар дагы иштеп атат. Анан көбүнчөсүн лазер, жаңы лазер аппарат алалы деп турабыз. Анан ремонт кылып, оңдоп, бөлөкчө кейипке келтириш керек больницанычы. Азыр больницалардын баары оңоп калып атат, бүт эле тиги эме менен жүрүшөт. Бахила кийип, современный болуп жүрүшөт. Биз ошондого жетебиз анткени кишилерди азайтканда кеп эмес. Кеп ушул жаңы агым менен заманбап эмеге бийиктикке чыгыш керек да. Заманбап бийиктик деген эмне? Бул аппаратура. Жаңы аппаратура, жаңы мындай эмеге замандын талабына жараша да. Бүгүнкү күндө аталган имаратта 10 чакты дарыгер эмгектенип, күнүнө жок эле дегенде 40-50 адамды дарылап, шыпа таап иштеп келишет. Бул да болсо азыркынын азаматтары жасап жаткан мээнеттердин бири болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.